Тешилип тамтыгы чыккан жолдор, чуңкурга түшүп чыга албай жаткан унаалар, жаан чачында көлчүккө айланып, кышында музга тоңгон ички жолдор. Бул Жалал Абад шаарындагы Береке базары. Базардын мындай абалда турганына 10 жылга чукулдады. Ири базардын жетекчилери жолдорду оңдоп беребиз деген убадасы жылда жаңыланганы менен иш жүзүндө ишке ашпай келет. Yolga endi qani endi bir yaxshi bir odamlar bu insanlar bu chiroyli o'nglab bersa, savdo qilganlarga ham qiyin bo'ladi. Ahvolni ko'ryaptilar qiyinligini. Kölçük, ertege bulça olup ketетін yerler. Bundan beri su az. Yok, buna pazardan çıkış ile buna mınyağı o nerede var probka, mınyağı probka. Eşe kaçak albayı şeyde duralım. Muz, kakışıp otat buna bildim gibi. Çallavatlı şu işengen pazar uşeri olup otaz Bereke pazarı. Bari çoktan gelişir uşeri pazarı. Береке калаадагы эң ири базарлардын бири. Көпчүлүк дыйкандар өздөрү өстүргөн мөмө жемиштерин дүң баада сатууга келишет. Ага жараша кардаралардын да агымы көп. Бул базар жеке менчик болгондуктан кала бийлиги эскертүү берүү менен гана чектелет. Асфальт кылып беребиз деген, илгери асфальт кылып беребиз деген эле, бул асфальт ham жок. Даже онандай бир вообще кароо жок болуп атат да. Миңдеген машина кирип атат. Bu жалып кетип барсак, эч кандай немеси жок да, толк жок болуп атат. Минеге чыгат, тиричилик үчүн чыгат. Мына жолдорду жүрө албайсың. Бир нормальный жүрө турган жол жок. Муниципалитет кайры карап атат. Мына булчукты көрөсүңөрбү? Өрдөктөр жашайт берди. Лекин биз жашап атабыз өрдөктөн баттар болуп. Базарчыларга деле кыйын, алуучуларга деле кыйын. Мына базарда адамдар өзү билет, акча түшүп атканды. Акча түшкөн болсо кайры иштетип атат. Шөл иштетпейби? İşletsin şularga, qarasın жолдорду. Адамдарга жакшылык кылышат. Президент шунча адамдарды пулун көтөрүп койдубу пенсионерлерди. Пенсионерлер жүгүрүп машинага келишет. Пулун алганы, балдардын тоюга, неберелерди тоюга иштетебиз. Лекин мана базарда жүрө албайбыз. Анын үчүн бизде ар бирибизге резинка өтүп керек экен, жүргөн. Береке базарына жалпы 70 адам мейлик кылат. Мындан улам жолдорду калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат дейт базардын администратору. Анын айтымында бул багытта сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Март айларынан тарта жолдорду оңдоо иштери башталышы мүмкүн. Биз жолдорду азыр эми жакында мына обл администрацияда дагы, мэрияда дагы атайын чакырып, ушу Береке базарда канча жеке менчиге ошонун крупныйларынан чакырып атайын чогулуш кылганбыз. Ушул да калса апрелдин 10-унан марттын 10-уна чейин жолдорду асфальттоо иштери боюнча биз милдеттенме алдык. Бизде азыр асфальт болмайынча, асфальт болгону эки чекесинде лоток болмайынча, суу эч жака кетпесе жол бузула берет. Биз ушул жерге канчалаган шибенкаларды, шагылдарды төгүп, грейдер менен сүзүрүп, расходторду кылып атабыз, бирок бир эле жамгыр жааганда, бир 15-20 машина өткөндө эле кайра эле ям болот. Себеп дегенде суу кете турган жер жок да. Биз азыр эми асфальттаганда ошонун баарын ичине киргизебиз. Проект менен болот да. Аз арык бар, арыктар кичирээк кылып. Мына ички жолдордо кээ бир жерден арыктар жок. Ал жерге арык кылайлы десек, ал жеке менчик ээси бөлөк. Биз ошолор менен да сүйлөшүп, такташып туруп анан ошол ички кичинекей жана лотокторду жасашып керек. Ансыз суу кетпейт. А суу кетпегенин эсебинен ушинтип жолдун баары муз болуп, жолдун баары яма болуп аткан ошон. Береке базарында 400дөн ашуун соода түйүнү бар. Алардан ай сайын салык кызматына 450 000 сомдон ашуун акча каражаты түшөт. Үбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.